Журналисттен мага демектен спрут даярда, бул жолкуң туура эмес. Алгач салам кесиптешим Ыдырыс Исаков ойдолук тутпой же сенин журналистканын этикасына кирбеген, манераңдай колубузду көрүнгөн тарапка кесе берген айта турган оюмдун өзөгүн айтайын. Чейрек кылым журналистиканын ландшафтында жүрсөм да, буга чейин бир да кесиптешиме сага айта тургандай пикир жаралган эмес менде. Төмөндөгү айтчу пикирим сенин жакында YouTube'дагы өздүк каналыңа жарыялаган кыргыз эл баатыры, Манас орденинин толук кавалери, академик, дүйнө тамшаган хирург, Пироговдун атындагы эл аралык хирургтар ассоциациясынын ардактуу мүчөсү, Гиннес рекорддор китебинин өз ишинде эң узак жыл иштеген хирург катары кирген жана да кайталангыс дарыгер Фридмандын колунан таалим алган, дагы сен эле салбаган же эле салгын келбеген, планетабыздагы далайлаган саламаттуу медицинага тиешелүү абройлуу уюмдардын ардактуу мүчөсү жана анын колунан тарбияланып чыккан дарыгерлердин алды медицинасы өнүккөнделген Европанын бир катар өлкөлөрүндө, АКШда, Израилде, Орусияда жана могу эле кошуналарыбыз Казакстан менен Өзбекстанда үзүрлүү эмгектенип, ажал менен түрлүктүн ортосунда алышып, далайлаган адамдардын илдетинен айыктырып, алардын жаркын жашоодогу өмүрлөрүн узартып келе жаткан саламаттык сактоонун мыктыларын устаты 100 миңдеген адамдарды дарылап жашоосуна жашоо улаган Мамбет Мамакеев аксакал менен болгон журналистиканын этикасына түк сыйбаган акыйлашуң ушул ойлорумду жазууга себеп болуп турат. Кесиптешим, билесиң, билбесең билип ал. Кыргыз таалими жаралганы чөбөрөсүндөй болгон эме эч качан чоң атасына да, чоң кишиге да сенчилеп бирде туруп, бери караң, эми караң деген сыяктуу журналистикалык адаби диалектиде жок жаргондор менен 95-теги карыянын маңдайына отуруп алып чокчолоңдогонун көрбөптүрмүн. Анандай медицинаны сүйлөп күбүлдөп атасың. НХС эмне экенин чечмелей албай туруп, силерде операциянын көрсөткүчү төмөн экен, силерде 100% операция жасалыш керек болчу деп Мамбет Мамакеев аксакалды кошпогондо да ошол жерде отурган Эрнест Тилеков, Талайбек Акматов сыяктуу Кыргызстандагы мыкты хирургдарды акыл айтып айтканын өтө эле ысыл көрүндү. Талайбек Акматовдун атасы профессор Аманкул Акматов өмүрүнүн аягына чейин даркка кабылган адамдарды ажал оозунан алып калуу менен күрөшүп өткөн. Дагы бир жериңде Архимед Эврика деп кыйкыргандай, сөз ортосунда шаарда 100 журналист болсо бирөөдө басып келип менчелик кишебептир дегендей, өзүңдү башка кесиптештериңден ашепке бийик көтөргөнүн кесиптештериңди сыйлап бастык. Өөн да көрүндү ушул айтканың. Дагы да 30 жылдан бери сизге сын айтылбаптыр деген таризде да бирдемелерди колгурап кеттиң. Мунун да туура эмес, ал кишиге далайсыңдар айтылган. Бирок сеникиндей орой укмада ооруп жаңыдан сакайып келаткан чоң атаңдан да улуу кишинин маңдайында колдору менен столду койгулагандай эмес, ал кишинин бирде туруп сен, бирде туруп сиз дегениңдей эмес, башкача тартипте айтылып келген сындар. Баарыдан да бир бүтүн элдин ой сезимине терс жана коркунучтуу таасир жаратуучу, кыргызча айтпай эле коеюн ал сөздү, кыргызынан айланып кетсин ошондой ажырым. Разжигание межнациональной розни деген түшүнүктү козгоп атасың ошол жерде. Жердешиңиз Садыр Жапаров анака мынакка деп. Масалык маалымат айдыңда жүрөсүңбү? Андай сөз оозуңа эле эмес, оюңа да келбесин. Каалап кетким келет сага. Эгер сен чындап эле деталдаштыра берсем, сөз өтө эле узак кетчүдөй. Токтотоюн, сени мага кайра жооп бергиңин же саналаштарын арыдай ызылдап чыккан комментарийиңден деле кереги жок. Үзүлдө иштериңди албетте сага ийгилик, бирок аксакал кишиге жасаган дараметиң далайларга эле эмес, кыргыз табиятына да жакпаган иш болгонун мойнуңа алып койгонуң он. Эгерде кылымдардын боронунда миң чайпалып үзүлбөй чачырап жок болуп кетпегенин өзөгү болгон кыргыз элинин нарк наслин када салтын баалаган сыйлаган уулу болсоң, деп Кенжебек Арыкбаев өзүнүн баракчасына жазды. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча протоколго кол коюлду. Тараптардын жетишилген макулдугуна ылайык 2021 жылдын 5-9 октябрында Исфана шаарында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу министрлик кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Жолугушуу жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлду. Тараптар топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусун Тажикстандын аймагында өткөрүүнү макулдашты. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүү маанайында өттү. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек эл суранып жатса Кудай буюрса шайлоого катышам. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси жеке ишкер жергиликтүү кеңештердин бир канча чакырылышынын депутаты. Шайырбек Ташиев жогорку кеңешке аттанып жатыптыр. Бул боюнча кечээ Канышай Мамыткулова менен Facebook'тагы түз эфирде билдирди. Мен өзү жогорку кеңешке аттанайын, саясатка аттанайын деген оюм жок болчу, бирок элге жардам берип жүрөм. Анан эл айтып калды. Агаңыз чоң саясатта жүрүп, республикалык деңгээлдеги маселелерди чечип, биздин регионго көңүл бурулбай калып жатат. Ошондуктан сиз бир мандаттуу талапкерлигиңизди коюңуз, биз көйгөйлөрүбүздү айтып турган өкүлүбүз болсо деп жатышат. Мен азыр бир туугандарым менен кеңешип сурап жатам. Мен ойлойм, ушул кадамдарга барат окшоймун. Демек Камчыбек Ташиевдин улуу Таймурасын Жалал Абад шаардык кеңешинен кетишинин себеби да ушуга байланыштуу болушу мүмкүн. Шайырбек Ташиев саясатта али жаш, ал буга чейин Ата журт партиясы менен Жалал Абад шаардык кеңешине депутат болгон. 2018-жылы мээрликке талапкерлиги көрсөтүлүп, бирок көпчүлүк добуш менен атаандашы Мураталы Тагаев утуп чыккан. Парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынын катарында Камчыбек Ташиевдин 44
жаштагы бир тууган иниси Шайырбек Ташиев да аттанды. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы. Ал коомчулукка 2012-жылы агасы Камчек Ташиев камалгандан кийин аны бошотуп алуу үчүн бир катар нааразычылык акцияларын уюштурганы менен белгилүү. Митингчилер Жалал Абад облустук администрациясын басып алып, элди губернаторду дайындашкан. Мына ошол башаламандыктардан кийин Жалал Абад облустук соту Шайырбек Ташиев менен кошо бир катар тарапташтарын шарттуу түрдө кесип, кийинчерээк соттуулугу жоюлган. Ташиевтер жалпы 11 бир тууган болгону менен алардын экөө гана мамлекеттик кызматта иштеген. Шайырбек Ташиев саясатка агасы жетектеген Ата журт партиясы аркылуу келген. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Бекборбиев Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койду. Кыргыз Республикасынын эл артисти Бекборбиев Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койду. Бул тууралуу ал өзү Instagram баракчасына жазды. Маалыматка ылайык, Бекборбиев шайлоого Ата журт Кыргызстан саясий партиясы менен 17-катарда аттанган. Урматтуу достор, 28-ноябрда боло турган парламенттик шайлоого Ата журт Кыргызстан саясий партиясы менен 17-тизмеде сапар алдым. Эмнеге дегенде партиянын программасы, стратегиясы, келечекке болгон көз карашы менин дилим менен 100% дал келди. Албетте 3-4 партиядан мага сунуш келген, бирок жүрөгүмдүн үнүн угуп ушундай чечимге келдим деп жазды ал. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Тез жардам унаасынын айдоочусунун аялы толготуп чакырган адам башын эшикке кыпчытып урган. Убагында келбейт деп толгонуп жаткан аялдын күйөөсү тез жардамдын айдоочусунун башын эшикке кыпчып, муунтуп сабап салган. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалардын бири жазып чыкты. Маалыматта окуя Бишкек шаарында 9-октябрь күнү катталган. Болжол менен саат 14:30 чамасында 42 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну 5-нарстесин толготуп, тез жардам чакырышкан. Чакырык алыста аймакта турган бригадага өткөрүлүп берилгендиктен алар жарым саат кечигип келишкен. Тез жардам унаасы келер менен толготкон аялдын күйөөсү жаңы токтогон унаанын айдоочусуна кол көтөрө баштаган. Айдоочунун башын унаанын эшиги менен кыпчытып, муунтуп бур токмокко алган. Окуяга күбө болгондор ажыратууга аракет кылышкан. Ал эми чоң муштум күйөө аялы төрөгөнү жатса, булар кечигип келген күнөөсү үчүн урганын айткан. Ал эми ушул учурда толготуп жаткан аял тез жардам унаасынын терезесин таш ыргытып, аларды таш бараңга алган. Барган бригада аялды алып кетүүгө аракет кылышкан, бирок алар жардамдан баш тартып такси унаасына түшүп кетишкен. Ошондой эле аялда толгоо жакшы баштала элек болгон. Учурда айдоочу соттук экспертизадан өтүп, меси чайкалып, ар кандай жаракаттарды алган. Ал эми бул иш боюнча милицияга өткөрүлдү. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Кыргызстан өлкө болбой калган экен. Өз принциби жок, алдына койгон максаты белгисиз, кылган ишинен дайым болбогон ушундай дердеген куру чиреңдерге иши түшүп калган болсо, Текебаев айланасына кимдерди топтойт? Куйтууларды, интрига бузукуларды, ушакчыларды, адамдарды бири-бирине кайраган кара ниеттерди топтойт. Мисалы, Алия Токтоакунов Атамбаевдин заказын кыңктебей аткарган заказчы журналистин деген бизнесмендердин ырысына чычкан кара жолдой саткын Американын тыңчысы. Башкаларын айтпай эле койдум деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Эми бул даабатчы Өзбек Ажы Чотонов Кайсул менен Меримдин дүйнөлүк чемпионатта спорт кийимчен күрөшкө түшкөнү жакпай калыптыр. Жарым жылаңаш күрөшкө чыгышып, кыргыздарды дүйнө жүзүнө уят кылышты дейт. Эмне күрөшкө оронуп чулганып, арабтын көйнөгүн кийип, паранжасына чүмкөнүп алып түшсүнбү? Жамандын ою туманда дегенде жакшылыктан жамандык издебей, спортто эле калып алып коюшса болбойбу? Ошончолук эле ыйманды, Кудайдын чыйган сызынан чыкпаган пакиз адам болсо, анда Өзбек Ажы башка аялдарга тиктебей, карабай, сындабай өтө берсин. Талибандар Афганистанды элеп алышып, өздөрүн жаппай өтө коркунучтуу мыйзамдарын орното баштагандан бери улуу үйдөгү жылмайса кичүү үйдөгү ырсаят болуп, биздин арабыздагы талибандар кыймылдай башташты. Болбосо Өзбек Ажы Чотонов спортчу кыздарды дүйнө эле көрүп жатыптырбы? Ар дайым эле ушундай болуп келбеди беле? Утунбаева энеден туума жылаңач болуп, музейден чыгып калганда Өзбек Ажы Чотоновго жакса керек. Себеби ошол убакта нааразы болгонун уккан эмеспиз. Кыргызстандын желегин көтөрүп, дүйнө жүзүнө даңазалап көрсөткөн кыздарыбызга рахмат айтып, ыраазы болгондун ордуна алардын кийимин айтып, кемсинтесизби? Мерим кызы жеңилип калган атаандашынын колунан жетелеп жардам бергенин көрүп, дүйнө жүзү кыргыз элинин калкына ыраазы болушту. Меримдүү калк экен деп. Өзбек Ажы өзү айткандай, кыздардын акарачкасын тиктебей, Меримдин эли таң калтырган сонун тарбиясын карабайбы, үлгү албайбы? Өзбек Ажы өзү айтып жаткан адеп ахлакты Меримден үйрөнсүн. Өзүнүн кыздары менен тең кыздардын фигурасын тиктебей, алардын дүйнөнү багынтып жеңишке жеткен спорттук аракеттерин баалабайбы? Мен даабат кыдырып, адеп ахлак боюнча канча чоң иштер жасадым дептир. Сени бирөө жаныңды кыйнап эл кыздырып бер деп сурандыбы? Ар бир үйдө уул кыздарына тарбия бере турган ата энеси, андан каласа мектепте мугалимдери бар. Дубаналардай самсалап, үйүнөн безип иш кылгандан качып жүргөн дааватчыларына берген тарбиясына эч ким зар эмес. Аллах үчүн өсүң, бейишке түшөсүң деп тарбиялап өстүрүшөт. Ошон үчүн оозуңдаштың эле тозогу менен коркутушат, как будто тозокту барып көрүп келишкендей. Дин фанаттарында НПОчулар сыяктуу тыя турган мыйзам сөзсүз керек. Ошондой мыйзамдарды чыгарабыз деп коркпой айткандарды парламентке шайлайбыз. Себеби ашыкча динчилдер үстөмдүк кылган өлкөлөрдө акыры барып мамлекетти жок кылып жиберишет. Бийлик башындагылар булардын шайлоодогу добушунан коркуп сүйлөй алышпайт. Чара
көрүшпөйт. Депутаттар парламент залында намазкананын өздөрү намаз окуп, Кудайдын жолунан чыкпаган аппак адамдар экени үчүн ачып олтурушкан жок. Чаламолду дин бузарлардын добуштары назар. Алар болсо жан сагындан күн сайын көбөйүп олтурушат. Себеби аларга мамлекет тарабынан тыюу жок. Биз өзүбүз балдарыбыздын, неберелерибиздин келечеги үчүн өзүбүз кам көрүп, буларды тыйышыбыз керек. Айылга келген даватчыны кайдан келсе ошол жака кууп салуу зарыл. Ар айылдан өздөрүнүн даватчылары бар. Жакшы адамдар болсо угабыз. Ал эми бывший алкашорлор, жалганчылар, мектепте эптеп бүткөндөр болсо тирилигиңди кыла бер деп тим коебуз. Аларды ким ээрчит? Афганистанда аялдарды көчөгө чыгарбаган, кыз балдарды мектепке киргизбеген, өспүрүмдөрдү ырдап бийлегенине тыюу салган мыйзамдар биздин өзбек ажыга өлө жагып жаткан болуш керек. Айсулуу менен Меринден кемчилик издеп жатканына караганда, анын үстүнө тиги Масадыков деген эми афганистандыктар ага шыртыкке плов бышырып күтүп тургансы бир паса жетип барбай келгени өлкөдөгү жарыла албай жаткан чаламолдолорго жага түштү. Өлкөнүн 80%-дан ашык адамдары светтик өлкөдө жашагысы келет. Ушул нерсени унутпашыбыз керек деп Шабыл Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындык